Бирөө жарым алаканын жайып дуа кылам дегенде менин атым эске келсин деп жашайлы. Экөө бирдей эле. Амал болот, амалга жараша абал болот. Кыргыз бекер айткан эмес муну. Бир тамчы сууну бекер кетирсең феншуй деп Кытайлар деле айтат экен. Суу тамчылап турган үйдө береке болбойт да. Мындай кылбайлыбы? Ким 10 миллиард деген барж көтөрүп коелучу. Өлүм деген бар нерсе. Абайлайлычы. Кыргыздын колуна таш тийбесин, көзүнө жаш тийбесин дейт. Таш тийгенде башкалардын танкан урunu качат экен. Бизге танкан дуруп көрөт экен да мындайчы. Анан дагы бирдекен айтайын. Эркек баланы сүйгүлөчү. Кызды эмес, эркек баланы сүйгүлө. Неге билесиңерби? Анткени кыз ансыз деле сүйдүрүп алат. Ассаламу алейкум. Аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнгө шүгүр айталы. Ушундай ысык күндөрү элдин баары сыпылдай салып жүргөн да мага окшойт. Ушундай ишти уюштургандарга Чоң рахмат. Жалаң эле эс алайын, жыргайын, ойноюн, сезонунда Туркияга барайын, Испанияга барайын, көлгө түшүп жыргайын деген сезмен алыс кете албайбыз. Биз эмнегедир окуган мезгилде өзүнчө беле болгонбуз, эс ала турган мезгилде өзүнчө беле болгонбуз. Экөө эр шаркка кете берсин. Ошон үчүн уюштургандарга чоң рахмат. Ким эгерде адамга рахмат айтпаса, Алла Таалага да рахмат айтпайт. Бул бир, экинчи бүт убактысын бөлүп коюп келгендерге чоң рахмат. Бүгүн базар күн. Кафелер турат, тоолор турат, Кечиндысы көлдөн Бишкекке пробка, анан кийин Чуңкурчактан Бишкекке пробка, бүт ошондой күн. Бирок бүгүн бул жерде деле пробка экен. Экинчи этаждан чыгып, араңдан зорго кирдим. Буга кимге рахмат айтыш керек? Аялдарга, кыздарга. Азыр ушакка келе турган эркектердин көпчүлүгү кече келем деп аткан, бүгүн келген жок. Эмнеге? Күн ысык экен деди. Бирок аял максат койсо жетет экен. Аялдын укканын дагы бир жакшы жери бар. Агайына бекерден энелер мектебин ачкан эмес, аталар мектебин ачканда мынчалык жайылбайт болчу. Эркектер ушундай угат экен дагы, көрөт экен да, жыргайт экен дагы болду. Үйүнө барат экен, тымпыйып кара жатып алат экен. Аял антпайт экен. Аял укканын сөзсүз жеткизет, таркатат. Ошон үчүн аялдын ичине бирдеме кирсе, жатышы кыйын. Ошо аялга көп сыр айтпа деген, ага ишенбе деген сөз эмес, аны кыжылат кылба деген сөз. Эгерде айтып кое турган болсоң, аял байкуш ошону катам деп жүрүп карып кетет экен. Сыр айтпа деген сыр ошол. Чоң рахмат силерге, эркектер эсен эле болсун. Эсен эле болсун. Чындыгында мен эс алып жатканмын. Анан 4-түндө агайга сөз берип койдум эле. Бүгүн да эс алышым керек эле, бирок урган бойдон келдим. Саат 12-де мен Далинкадан чыкканмын. Өзүм машинаны айдаганмын. Бер жака пробка көп болуш керек эле, бирок Алла Таала жолумду ачып берди. Кудайга шүгүр дейли. Эгерде 19-кылым болгондо 2 күндөн келет болчумун. Элестетип көргүлө. Мен үлгүрбөй калам деп аябай кыжылат болдум. Жандагылар да кыжылат кылдым. Кыргыз билесиңер да, бир кечигип калса эле бирөөдөн чыгара баштайт. Өзгөчө аялынан. Аялыма чоң рахмат. Анча-мынча аялдарга эркектер сенин айыңдайын деп тургуз капы болбогула. Сенен башка кимге айтат анан? Кээде аял сенен күчүн чыгарат, сенен ачуусун чыгарат. Сага кыйкырбай кимге кыйкырат, эркекжан? Көчөгө чыгып алып башка эркекке кыйкырсыңбы? Ачуусу келгенде, баласына таарынганда, бирдекеге бир кызылат болгондо, эмне кыларын билбей күйөөсүн күтөт экен. Ал да бирөөдөн чыгарыш керек. Эгерде негативде жата берсе адам доор кылат. Ошон үчүн мен да чыгарып алдым. Бирок күнөө өзүмдө гана, башка эч кимде эмес. Болгону 2-3 күн мурда эскертип койгон экен. Мага эскертип кой, 3кө барышым керек эле деп. Эскертпей коюп тур, саат 12-де эсиме келди. Ошондон улам мен деле жигиттик кылдым. Бирок бул жакшы көрөм деген эле башкача формасы. Чоң рахмат. Эс алуу. Эс алдым. Мен барып эс алгандарды көрүп бир аз көңүлүм чөктү. Эс алуу дегенде эле кыргыз деп айтпайын, ошо жакка баргандардын көпчүлүгү биринчи кулкунуна бирдемени киргизүүнү түшүнүп калыптыр. Сөзсүз бирдеме ич керек. Эртең менен жээкте бошогон бөтөлкөлөр. Ушуну түшүнүп калыптыр. Экинчи түн бир окумга чейин билемейди түшүнүп калыптыр. Мен бир тынч отуруп китеп жазайын деп баргам, ишенесиңерби, бир да бет китеп жазган жокмун. Жазайын деген учурда дискотека башталат. Аларда баягы мурда бир жакшы музыкалар бар эле, азыр даңктың өздөрү да түшүнбөйт угаткандарчы. Адамдын мээсин кирдетет, жүрөгүн кирдетет, кыжылат кылат, уйкуңду алат, анан катып китеп жазасың. Андан кийин сен деле бирдеге жазгың келет, даңк андан ашып кетпейт. Ошон үчүн китеп жазылган жокмун. Бир, экинчиден ичип жүргөндөрдү аябай көп көрдүм. Ичкилик бар го, эң чоң душман ошол. Эң чоң душман ошол. Бүт балекеттин баары ошол. Кудайга шүгүр азайып баратат. Агайлардын менети менен, алымдардын менети менен. Бирок мен силерге айтып коеюнбу? Ичкилик жөнүндө бир окуя бар. Бир бала бар экен, ушунчалык такыба бала экен. Бирөөгө жамандыгы жок экен. Дайыма ибадатта экен, зикирде экен, пикирде экен, илим алат экен, адамдарга жакшылык кылат экен, кайрымдуулук кылат экен, мээримдүүлүк кылат экен. Бирок дагы бир балекет бар да. Жакшы адам жашаган жерде көрө албас деп кожо жашайт.
жакшылык бар жерде, немат бар жерде ичи тарды кошо жүрөт. Ал эч кимге зыяны тийгизбесе деле ошондой адамдар душмандары көп болот. Душман душмандыгын кылып, эпте ошо болан жолдон чыгарабыз деп аракет кылат, агылат, бугулат, азгырат, азгырылбайт. Анан айла жок бир күн ниндзяларга окшоп кийинип алып, түнкү саат канчада келаткан мезгилде, илим алып келаткан мезгилде уурдап бир бөлмөгө камашат экен. Камап, бир-эки күн курсагын ачыргандан кийин, анан таңылган көздү ачып туруп, байланган жерден 3 адамды көрсөтөт экен. 3 нерсени, 3 адамды эмес. Биринчи сулуу жаш кызды. Бирок тилекке каршы жүрүм туруму жакшы эмес кыз. Экинчиси жаш бала, үчүнчүсү болгону бир бөтөлкө арак. Анан айтат: "Биз сени кой беребиз, өлтүрбөйбүз." Өлтүрөбүз дейт, бирок сен кутулуштун бир жолу бар дейт. Мына үчөөнүн бирин кыл дейт. Мына сулуу аял, жүрүм туруму бирок жакшы эмес. Ушуну менен бузукулукка барасың дейт. Бул бир. Ошону кылып чыгып кетсең болот. Экинчиси мына ушул бала. Ата-энеси да жок, издей турган эч ким жок, өлтүрүп коюп кете берсең болот дейт. Жок, бул да экөөтөн колунан келбесе, мына бир бөтөлкө арак ич дагы кете бер, сенин эч ким мышыңды быштабайт, биз сөз беребиз дейт. Анан нар ойлонот, бер ойлонот, жан дагы аманат, жан дагы ширин, үйүндө баласы күтүп турат, аялы күтүп турат, ата-энеси издеп жүрөт. Ошолорду ойлойт дагы аялды карайт. Аялды карап айтат: "Албетте, напси каалаган менен бул деле бирөөнүн кызы, менин деле кызым бар го. Бул деле бирөөнүн апасы, бул деле мен деле апам бар го, эжем бар го, карындашым бар го, болбойт" дейт. Баланы карап айтат: "Өзүмдү куткарам деп ушуну өлтүрөмбү? Андан көрө өзүмдү өлгөнүм жакшы. Бир адамды өлтүргөн бүткүл адамзатты өлтүргөн менен барабар. Болгондо да бейгүнөө адамды. Кантип өлтүрөм?" Анан аракты карайт да айтат: "Эмне кылайын эми? Өмүрүмдө бир жолу ичсем ичкендирмин. Өмүр бою тобо кылайын, өмүр бою түнү менен ыйлап, Кудайдан кечирим сурайын. Ушуну менен токтотом, бир кутулуп кетейин" деп туруп, аракты ичкенден кийин мас болуп, аялды зордуктап баланы өлтүргөн экен. Аялды зордуктап баланы өлтүргөн экен. Ошон үчүн бүткүл жамандыктын энеси ичимдик, ошону дагы деле көлдүн жээгине барып ичип атат. Биздин депутаттардын арасынан бирөө бар, атын айтпай эле коеюн, көлгө өмүрүндө түшпөптүр. Суз албагандыгынан эмес, көлдү жаман көргөнүнөн эмес, көлдү сыйлаганынан. Биздин бабалар көлдү ушундай сузуп барып, четке барып бетин жуучу экен, бетинден кирип түшүп калбасын деп. Ал убакта көлдө балыктар жөн эле жүрчү экен. Мына Россиянын империясы басып алгандан кийин орус туугандар ошону тутканды үйрөтүптүр. Биринчи биздикилер жеген эмес экен, суунун ичинде курту да жечип эле деп. Азыр өтүп да өттүк алардан. Бул бир. Анан билбейм, арак ичкен дене менен кантип көлгө секиргенге дити барат, дили барат, мен аны түшүнө албай эле койдум. Экинчиси улуу сөздү уят жок, аралашып эле адам ата менен обо эненин формасында жүрө берген, бул деле жакшы нерсе эмес. Караңыздар, канча эркектер аркасынан кубалап жүрүп, жылдап, жалынып жүрүп, романтикалык ырларды ырдап жүрүп, сиренаны ырдап жүрүп, колуна гүлдөрдү берип жүрүп, белектерин аябай жүрүп, абасына менен эжесине бербеген белектерди. Бирөөгө жетет, жашагандан кийин 1 айга жетпей көңүлү сууйт, же 6 айга жетпей кызыгы таркап кетет. Неге? Көздү сактабагандан. Кошо жашаганда билесиңер, анча-мынча чачы таралбаган акыбалда көрөсүң, ооруп атканда көрөсүң, жүдөп турганда, какап турганда, ыйлап турганда, бетинде боёгу жок мезгилде көрөсүң. А көчөгө чыксаң, эгер салыштыра келсең, эч качан пайда өзүңдүн аялыңа болбойт. Бүт жасанып чыккандар. Кашка каш улагандар, чачка чач улагандар, чубак ажык айткандай бетин жууп көрмөйсөң ким экенин билбейсиң. Эркек көзү менен сүйөт дейт, ошон үчүн көздү сактаган өтө маанилүү. Кулакты сактаган андан, тилди сактаган ошон үчүн мен билбейм, четке барып эч ким көрбөгөн жерде эртең менен күн чыга электе түшүп аттым, же күн чыккандан кийин бир аз D витамин алайын деп түшүп аттым. Ошон үчүн ушул жагында бир ойлонбосок болбойт. Эгерде уят кетсе бар го, ыйман кошо кетет, экөө бир тууган. Ыйман менен уят кеткенден кийин каалаганыңды кыла бер, эч ким тоскоолдук кылбайт, өзүңдү уя албайсың. Ошон үчүн Алла таала менен ортоңдогу бир парда бар, ошол ачылып кетпесин деп. Ушул нерсеге мен чындап көңүлүм чөктү. Анан түн бир окумга чейин уктабаган кантип адам эс алат? Эс алуунун түрлөрү көп. Билбейм, мыс көлгө барасың, бирок денең эс алган менен рухуң чарчап келет. Байкайсыңарбы ошону? Денең эс алат, бирок мындай кыжылат болуп келесиң, чарчап келесиң, анткени көзүң деле бир жакшы кылбай атса, кулагың деле, тилиң деле, ниетиң деле жакшы кылбай атса, кантип эс аласың? Адам таква болгондо, имандуу иштерди кылганда, жакшылыкка чакырганда, жамандыктан кайтарганда, тазалыкта гана эс алат, башка жерде эс ала албайт. Урух эс алмайсан, адам эс албайт, ишенип койгула ошого. Ошон үчүн ысык көлдөгү эс алуу, жээктерди ачып койду, жакшы пляждарды ачып койду, бирок семечканын кабыгы. Бөтөлкөнү жөлдөр ыргытпайт экен. Сыртындагы этикеткасын өзү ыргытат экен, баягы крышкасын өзү ыргытат экен. Андан кийин пробка да коюп эле, анан бөтөлкөсүн өзү ыргытат экен.
Ертең менен мас жигиттер ушундай кыйкырып сөзсүз сөгүнүш керек экен да. Ошакка баягы муздакка секиргенде жөн эле түшүп атат да, деп кыйкырып бирин-бири колдоп, анан сөзсүз орусча, кыргызча аралаш сөгүскөн сөздөр чыгат. Биякта апалар жүрөт, аталар жүрөт. Апалар аталарды сыйлабаганда бир маселе, бирок аталардын, апалардын ошо балдарга акыл айтып койбогону бул андан да өткөн маселе. Мен ал баларды күнөөлөгөн жокмун. Мен токтотуп алып айттым. Билбейсиңер, азыркы жаштарды билесиңер, ачуу калтырып, тем более мас болсо мага бир зыян тийиши мүмкүн эле, бирок мен кыйкырып туруп айттым. Эмне сөгүнүп атасыңар? Жөн эле секире бербейсиңерби? Силерден башка адам жок бул жакта. Апалар турат го деп туруп апанын өзүнө айттым. Апа, айтып койсоңуз болуп беле сөгүнбө деп. Карап угуп отурасың унчукпай. Дедим дагы басып кеттим. Жаман көрсө жаман көрсүн. Жаманды айтпай жоёлу, жакшыны айтып жаялы деген сөз бекер эмес. Сен айтмайсаң бала түшүнбөйт. Түшүнбөгөндөн кийин кыла берет. Биринчи түшүнүктү өзгөрт. Түшүнүктү өзгөртмөй сайын ойду өзгөртмөй сайын адам өзгөрбөйт. Ушунчалык кыжылат болдум. Көлдүн ичине кемеге барат экен дагы дарбызды жеп туруп кабыгын ыргытып жиберет экен. Айланайын, дарбыздын кабыгы көлдүн ичинде эч качан эрибейт. Эч качан чирибейт. Андан зыяндуу заттар чыга берет. Ичинде канча жандык бар, ошолордун баарына зыян тийип атат. Дагы бир дегенди байкадым. Биз эстерди жамандай беребиз. Бирок Казакстандан келгендердин көпчүлүгү эстер курган эски пансионаттарга барат экен. Ошону байкадым. Алардын акчасы көп. Алар мындай жашоону жакшы көрөт. Бирок эмне үчүн эски пансионаттарга барат десе, ал жакта бакшак жакшы экен. Кайыңдар көп экен, карагайлар көп экен. Азыркылар бүт карликтер деге баштады. Анан газон дейт, чакчайып күн тийип турат. Карлик. Сенин багыңда карлик болуп калды, оюңда карлик болуп калды, деңгээлиңде карлик болуп калды. Азыр майдаланып кеттик. Мурда биз мындай эмес элек. Анан мен да ал жак бул жакка бардым, Караколго бардым. Мен Караколго барсам, канча чет өлкөлүктөр жүрөт. Ушундай суктанып, Караколдо мындай суктана турган эмне бар экен десем, жаратылышы бар экен, башка эчтекеси деле жок экен. Анан тарых бар экен. Кече Союзбек деген кудул иним сонун айтып берди. Аравияга барып жүрөбүз дейт, Абу-Дабиге барып, Катарга барып, өзгөчө Дубайга барып, о деп кыйкырып, сүрөттөргө түшүп, фонтандарды карап, ушундай о деп жүрөбүз дейт. Абу-Дабилик, Дубайлык арабтар дейт, биз эчтекеси жок, биздин жаратылышка келип алып, о деп кыйкырып жүрүшөт дейт. Колдо бар алтындын баркы жок деген ошол. Бирок ким Дубайга барса билет, Дубай деген эмне? Постоянно эле жагылып турган баня, андан айырмасы жок. Кичине судан сеп коюп, жуунсаң, банягын деле кереги жок. Ошол жерге бир шаар көтөрүп коюптур, анча-мынча имараттарды куруп коюптур, анча-мынча фонтандарды куруп коюптур, анча-мынча адамдын көз жосун ала турган нерселерди куруп коюптур. Ошока барабыз деп жүрөбүз, бирок өзүбүздүн табияттын кадырын билбей калдык. Сүйлөгөн сөзүбүз кыргыз табиятты сыйлаган, кыргыз улуу эл болгон, кыргыз ушундай жаратылышка жакын, барып көлдүн жээгин карагылачы. Мен бир да америкалыкты көргөн жокмун ыргыткан. Бир дагы германиялыкты көргөн жокмун. Ушу бүт эле өзүбүз экенбиз. Мактанган башка, бирок амалың башка болуп атпайбы? Ошон үчүн берекелерим, мен суранат элем, бир көлгө жакшы мамиле кылалычы, мекенге жакшы мамиле кылалычы. Мен Бахрейнге да барып келдим. Жакында Сауд Аравиясына барып келдим. Ошо силер жакшы көргөн жерлердин бардыгына. Ал жактан бир нерсени эңседим, кыргыздын абасын. Ишенесиңби? Чуңкур жагада чыккан жокмун. Самолеттон түшүп келатканда филармониянын жанына токтотуп алып, ушул Бишкектин түтүн абасын ушундай бир кере жыттап, ушундай кереге бере дем алып, суктанып турдум. Ушунчалык бактылуу эле экенбиз. Бирок ошол бактты билбей атабыз. Анан көлдө бир эки окуя болду. Менен бүгүн агай көп нерсени айтып койсо керек, талим тарбия жөнүндө айтайын дегенмин. Бирок талим тарбиянын атасы тургандан кийин ал жөнүндө айтпай эле коеюн деп чечтим. Ошо баргандагы эле көргөн жаңы нерселерди айтып берейин деп атам. Ошо жакында мен аны жаздым Facebook, адамдар мындай жакшы эле кабыл алды окшойт. Караколдон келатсам бир жаш балдар кол көтөрдү, алып алдым. Андан кийин бир эже кол көтөрдү, аны да алып алдым. Узун жолду кыскартып, ат жалында экөө сүйлөшүп келатабыз. Ал аябай маекчил адам экен. Анан бир убакта менин депутат кесиптештерим жакында эле Кипрге барып келди. Футбол боюнча депутаттардын ортосуна мелдешке барып келди. Суктана турган жер ал жакта жок дейт. Биз дейт, Кара деңизге бир чуңкуп чыккандан кийин, Кара деңиз жер ортолук деңиз кечиресиздер. Көзүбүз мындай кыпкызыл болуп калды дейт. Көзүң ачып чыгат экен дейт. Ушунчалык туздуу дейт. Жакузиге жаткандай эле болот экенсиң дейт. Бир көлгө чуңкугандай болгон жокпуз дейт. Анан дагы деле нымдуу банядагыдай аба дейт. Мына суктана турган, мына карагыла мөңгү турат дейт. Көлүбүздүн кандай денеге жагымдуулугун айт дейт. Абабызды айт. Ушундай ал жактан келип эле бул жакка келген экен. Ошону айтып бердим көл тууралуу. Десем туура дейт. Мен Анталияда 5 жыл жашагам дейт. 5 жыл, кечир 4 жыл жашадым дейт. Ошол жактын көлү дагы туздуу дейт. Абасы данча эмес дейт. Бирок адамдар көп барат дейт. Иштедим дейт. Кайда иштедиңиз десем, бир абышка кемпирди бактым дейт.
Абышка кемпирди бактым дейт, кийинчерээк абышкасы жалгыз калды дейт, аны багып отуруп Кыргызстанга баса бергенден кийин бала бакырасы мени чакырды дейт, кайра келип берчи. Эмне себептен дегенде атам башка эч кимге көнбөй койду деп айтты дейт. Бала деле бирөөгө көнүш керек го, кадимгидей көндүрүш керек го. Адам карып калганда эле жаш бала окшоп калат экен, аны да бирөөгө көндүрүш керек экен. Болгондо да эс тутумун жоготкон, склероз менен ооруган аксакал экен. Мен бардым дейт, балдарын унутуп калыптыр, мени унутпаптыр дейт. Өзүнүн балдарын унутуп калган, мени унутпаган дейт. Ушунчалык ушундай бир сүйүндү дейт барганда. Ошого кызмат кылдым дейт, кир койгон жуудум дейт, тамак ашын жасадым дейт. Ошентип жүрүп кайра келишке туура келди бул жака дейт. Билесиздер да 1,5 өтүп кеткендир, же бир башка окуя болгондур. Ошо мен кетип атканда дейт, ушунчалык ыйлады дейт ушул абышка. Ыйлады дейт, бирок мен келгенден кийин өтүп кетти дейт. Капа болдуңузбу? Мен да капа болдум, анткени баккан, мээнет кылган адамдын кадыры башкача болот. Эмне үчүн апаң ата уруп атканда апа болушат, анткени төрөгөн ошол. Эркек төрөгөн эмес, анын кадыры билбейт анчалык. Эмизген ошол. Жонунда, боорунда көтөргөн ошол, оюнда көтөргөн ошол, жүрөгүндө көтөргөн ошол. Ошон үчүн өтүп кеткенде кадимкидей мен да кайгырдым дейт. Ошондо ушунчалык бактылуу эже экен дедим ошону. Элестетип көр, балдарын унутуп калган ажы такыба кишинин жүрөгүндө калган адам. Кантип калды? Кызматы менен калды да. Кызматы да чын ыклас менен кылды да. Адамгерчилиги менен, мээри менен калды да. Ошого менин бир устаттарым бирөөсү айтты эле, кайсыл адам бактылуу десе, бирөөгө бир жакшылык каалап дуа кылып коеюнчу деп алаканды жайганда, эсиңе ким биринчи келсе ошо бактылуу дейт. Албетте, олимпиададан чемпиондор чыгып атат, рекорд кылгандар чыгып атат, математикада биринчи алгандар чыгып атат, бата кылганда алар эсиңе келбейт, канча жакшы көрсөң деле. Ким сенин кайгырып турганда көңүлүңдү көтөрсө ошол эсиңе келет. Ким карыздан куткарып койсо ошол эске келет. Ким муктаж болуп турганда акча берип койсо ошол эске келет. Ким студент мезгилде тамак берип койсо ошол эске келет. Ким сенин жаманыңды бөлүшүп, жакшыңды бөлүшүп, көңүлдү көтөргөндөр эске келет. Ошон үчүн ушундай бир ниет кылалы, 1,5 алаканын жайып дуа кылам дегенде, менин атым эске келсин деп жашайлы. Менин атым эске келсин деп жашайлы. Ооба, кээде эске келет. Кандай да? Моюнуң жулуңгур дегенде эске келет да. Арка моюнуң алсында калсын, ушу жакшылык көрбөй кал дегендердин катарында болуп калбайлы да, Кудай ошондой сактасын. Мени менен бир жигит жүрдү, Эмил деген. Ушундай кичипейил жигит. Кызматымды кылып коет, бир жака барам десем, нарынга алып барып келди. Ушундай бир жүрөгү менен, ал менин колумда иштебейт, өзү менден бай жигит, колунан иш келген жигит. Үй бүлөсү, аялы да бизге караганда жакшыраак экен. Барсак идиш аяктарды жууп кое коюп кичине, келинчегим кичине сыркоолоп калды эле. Ошол кызмат кылып, анан балдар менен балдар ойноп атты. Кечинде кетем десе, кадимгидей ыйлагым келди. Мен деле ээрчип кетким келди. Карагыла, ушундай адамдар бар. Кетем десе кетиргиң келбейт. Ошолорго кантип өлүм тилейсиң, жамандык тилейсиң. Анан өзүнчө эле алаканымды жайып дуа кылдым да, Кудай ушунун өмүрүн узун кылчы, ушулар менен узак-узакка бирге бололу деп. Ушундай адамдар арабызда болсунчу деп. Ошон үчүн жакшы адамга кош деп айтыш аябай оор. Кудай бизди ошондойлордон кылсын. Мен да ойлодум, мен бирөөгө кызмат кылдым беле. Мен кетип атканда 1,5 кетпесе экен деп тилек кылабы, же андай эмеспи? Кээ бир адамдар бар го, жаныңда 1 саат турса, ошол бир кылым көрүнүп кетет. Качан өтөт ушу, качан кетет деп. Эки учурда убакыт өтпөйт, билесиңер, адам ооруп атканда убакыт өтпөйт. Бул бир. Экинчи бирөөнү күткөндө. Ошол үчүн айтат, 1 сааттын кадырын билгиң келсе, сүйгөнүн күткөн жигиттен сура деген бекер сөз эмес. Анан дагы бирдекени айтайын. Көл кадимгидей азайып барат, билесиңер ошону? Маңдайында отуруп алып, жакшынакай алуусуга тамакты койду, сыйлап атат, урматтап атат пансионат жетекчилери. Тамак учурунда жагымдуу сөздөрдү сүйлөш керек. Кээбирлер тамакты коет дагы могу жакта келемиштер, камерлер жүрөт, ишинде ошолорду мишак сап өлтүрүш келет. Тамак жейсиңби жана? Алдыма сонун 5 бармак келгенде айтат, анан эмени тазалап коюш керек, албагы чакырбайсың. Ит өлүп алып туруп, сас кетти, ошондой айтпаш керек. А кээбирлери балдардын кантип памперс булгандан бери айтып коюш керек. Чөтө неме түсү мындай болуп калыптыр деп. Тамак ичилди өтөсү. Тамак отурган Мезгилде мага алардан да жагымсыз бир сөздү айтты да, көл азайып баратат деди. Былтыр караганда тартылып кетти деди. Мен мындай аппетитим булуп калды, ишенесиңерби? Ыйлагым келип кетти, эмнеге тартылып баратат? Тартылып баратат. Анан экинчиден сурадым, мен мындай тартылып баса керек десем, ал деле тартылып баратат. Өздөрү былчың-былчың жеп коюшат. Өткөн жылы барганда 1 метр нары жака кетип калды деп тамак жеп атат. Булчу мындай ойлоно турган маселе. Эгер көл соолуса, Кудай бетин нары кылсын. Мына Арал деңизи соолду. Ошону соолуткан ким? Сиз менен биз. Бул жакта дыйканчылык туура эмес кылдык.
сууну туура эмес колдондук, буруп кеттик, сыр жетпей калды, Амудария жетпей калды. Мына азыркы мөңгүлөрдүн эригени, селдердин каты жүргөнү ошо аралдын эригенден экен, жок болгондон экен. Анын туздары келип азыр биздин мөңгүлөргө орношту дейт, ошол батыраак эритип атат дейт. Качан июльда, августта сел болчу эле. Сел болчу эле, майда болчу эле. Бул бир, бул мындай материалдык, илимий жактан алганда. Экинчи, пейилге деле ишенип койгулачы. Бизде Сарбе деген жайлоо бар, Каракулжада. Каракулжада барлар келгендер бар мында. Каракулжада Сарбе деген жайлоо бар. Билесиңер, өмүр бою, кылымдар бою бир гана арык кичинекей дарыясы агып аткан экен. Качан пионер лагери курулду, эс алуу жайлары курулду, ошондон баштап жылда сел келе баштады. Эмне себептен дегенде, ошо эс алуу жайларында балекеттин баары болот экен. Арак шарабын көтөрүп алып барат экен. Эми ооз менен албай турган бир күнөөлөр болот экен. Ошого жараша таң калат эле аксакалдар. Мурда мындай эмес эле. Жылда ошентип отуруп дарактарды, токойлорду басып калган сай. Сел басып калган. Акыры лагердин жарымын алып түштү, лагер токтоду, эс алуу жайлар жабылды. Ошондон баштап азыр кайра барсаң, ошо сайлар көгөрүп токойго айланып калыптыр. Пейил мененчи биздин акыбал экөө бирдей эле. Амал болот, амалга жараша абал болот. Кыргыз бекер айткан эмес муну. Асманга таш ыргытсаң, колуңа пакта болуп же алма болуп түшпөйт, башыңа кайра эле таш түшөт. Ошон үчүн жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйрдү карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө. Кантип көлдү сактайбыз, эми ушуну ойлонолу. Үйүңдөгү сууңду этияттап иштет. Шар деп койгонан тишиңди мындай шыкап отурасың. Өчүрүп коюп шыкасаң эмне болот? Даарат аласың, намаз окуп, намазың собу болду, болбоду. Ушундай бир дарыя кетет да. Англияга барып дейт, квартирага кирсең, алар бизге окшоп берип койбойт экен. Бир бөлмөсүн берет экен. Жуунуп атканда кемпирлер катып деле тыкылдатат дейт. Чото көп жуунуп койдум, бул жакта суу аябай кымбат деп. А бизге баары бир. Колдо бар алтындын баркы жок, суунун сурагы жаман болот. Бир тамчы сууну бекер кетирсең, феншуй деп кытайлар деле айтат экен. Суу тамчылап турган үйдө береке болбойт да. Ишенесиңерби? Биз бир адам 1000 адамдын суусун кетирет экенбиз. Жалгыз өзүбүз эле. Дарыянын жегине дарат алсаң дагы ошону экономдо сарамжалда деген барбы же жокпу? Ушуга үйрөткүлөчү балдарды, тарбиядап атасыңар мындай. Өчүрүп, жандырып, кумган алып койгула. Менин үйүмдө кумган турат, 10 этажда жашайм. Ошону менен дарат алсаң, суу экономдолот. Бүткүл денеңди жууганга 3 литрден ашык деле суу кереги жок экен өзү. А бизге 3 тонна кетет. Ошондой эле капкара ойдо эле чыктың кайра. Агарып кеткен жоксуң. Ошон үчүн бир гана учурда болот дейт, өтө ысыкта кичине муздак менен ысырап кылсаң, ал эсептелбейт экен. Анткени сенин ден соолугуң, сенин өмүрүң, сенин көңүлүң жаратканга суудан дагы маанилүү. Эгер ушундай үшүп кетсең, ысык менен өзүңдү аларды кылсаң, ошондой болот экен. Муну деле бекер айттым. Ушуга такалып эми кыла бересиңер. Чоң ажек айтат го, мындай тешип койсоң биздики өзү оюп алат дейт. Ошон үчүн көл тартылып баратат, бак экпейлиби? Эгерде бакты көп эксек, токойлорду көбөйтсөк, мөңгү сакталат экен, көл сакталат экен. Быйыл ким кайсылардан бир 1000 бак эгейин деген ниет бар, көтөрүп койгулачы. Көтөрүп бергиле, мен текшербейм. Кудай кааласа. Ким 100 дегейин деп атат. Мындай кылбайлыбы? Ким 10 миллиард дегет, барып көтөрүп коелучу. Эгебизби? Эгелеши. Эгерде кыргыздын токоюн көбөйтсөң, токой массасы көбөйсө мөңгү сакталат экен, сел болбойт экен, көл сакталат экен, кыргыз бойдон кала берет. Ушуга бир менет кылалы. Мен тилегим ошол. Анан ал жакта жүргөндө дагы бир окуя болду. Мен ушунчалык арман кылдым. Ушунчалык өкүндүм. Кандай арман билесиңерби? Максат Ажикен атасы өтүп кетти. Ошондой да жанында болсом болот эле, бирок ал күнү дагы мен ушинтип сөз берип койгон иш-чара бар болчу. Нарыңда болчумун. Бирок Максат Ажикедей баланы тарбия алган атада арман жок. Чын, сен өзүң ким бол, кандай бол, бирок аркаңдагы балаң жаман чыгып калса, КГБдан, СМБдан, бандиттен да кыйнаган нерсе ошол. Балаң жаман чыгып калса, Кудай ошондон сактасын. Неге жаман чыгып калды? Өзүңдө берген тамагың жаман, берген тарбияң жаман, көрсөткөн өрнөгүң жаман. Кудай ошондон сактасын, бирок балаң жакшы чыгып калса барго, аброюң кадыр баркын. Ошон үчүн эң чоң байлык дейт, балаңдын жакшы тарбиясы дейт. Эгерде балаң жакшы тарбия болбосо, аркаңда $1 миллиард калтыр, балаң 3 жылда жоготуп, 4-жылы кайыр сурап калат экен. Ушундай учурда устаздын жанында болсом жакшы болот эле. Жаназасына катсам жакшы болот эле, батасын алсам жакшы болот эле. Устаздын ыйлаганын көрүп, чындап жаман болду. Бирок бирдекени айтайын, өлүм деген бар нерсе. Бирөөң бай болом деп жүрөсүң, бирөөң бий болом деп жүрөсүң, бирөөң принцке кетем деп жүрөсүң, ал болобу болбойбу белгисиз. Бирок өлөрүң точно да.
Сүйлөгөн сөзүң эле биз баарыбыз өлөбүз. Көчөдө баратып, уйлар өтүп баратканда сигналды бассаң, уйлар тоготпойт. Тоготпойт. Байкасаңарбы, шашылып келатасың, урган бойдон. Алдыңдан уйлардын бадасы өтсө басып көрчү. Итсиңби, питсиңби да дебейт го. Неге тоготпойт десе, уйлар көп экен да, кимибизге сигнал берип атат, билбейбиз деп кете берет экен. По-моему, мына көрөт болуш керек депчи. Ошон үчүн биз жардам беребиз деген эчтеке кылбайбыз деген сөз. Биз эгебиз деген эчтеке кылбайбыз деген эле сөз. Ошон үчүн мен силерден суранат элем, мен кылам деп бир пикир кылалычы. Мен өлөм деп ойлонуп көрсөңөр, кандай болот? Ошондо кадимкиде өзгөрөсүңөр. Кадимкиде адамдарга мамилеңер өзгөрөт. Бирөөнү кечиргениң бат болот. Берген садагың бат болот, баштаган ибадатың бат болот. Бирок качан өлөсүң, ал дагы маселе. Ажыга барып келгендер билет, умрага барып келгендер билет. Ар бир намаздан кийин жаназа намазы. Кээде узакка даяр болот экен, кээде бир бат эле башталып кетет. Неге бат башталат, неге кеч башталат десең, кээде алдын 15-20 чейин адам туруп калат экен. Ошон ар биринин аты жөнүн сурап коюш керек экен, аял эркекти сурап коюш керек экен. Өзү шарт ошондой экен. Анан таң калып атам, ушунча миллион адам жүрүп атат, ар бирине жаназа окулуп атат. Кийинки жаназа меники болуп калбайбы деген ой келди мага, ишенесиңерби? Мүрзөгө барганда жазуу жок, карылар, анан оорулар өлөт деген, баардыгы кете берет. Азыр айтат го, кече эле жакшынакай болчу деп. Бирөөгө 20 жылдык план айтып бериптир. Азыр мен пенсияга чыктым, азыр магазин ачтым, мындан киреше табам, тияка барам, буяка барам, андан кийин муну ачам, тигини ачам. Анан макул деп кеткенмин дейт. 2 сааттан кийин радиодон айтып атат дейт, мага мактанган киши көзү өтүп кетиптир дейт. Бирөө жаназага чакырып жүрүптүр. Түкүнчөнүкүнө жаназага баргыла, ал заманда телефон жок. Жаназага келсе 2 адам жаназасы экен. Дагы бирөө ким десе, бай силерди чакырып келген бала деген экен. Ошон үчүн Максат эженин атасы узак эле жашаптыр, бирок өлүм жөнүндө да ойлондум. Бул дагы жүрөктү эс алдырат экен. Жүрөк тазарган сайын эс алат, ишенип койгула. Бирөөгө жакшылык кылганды эс аласың, жакшы сөз укканды эс аласың, капыргайга окшогон жакшыга жанашканды эс аласың. Ошон үчүн ушуларды айткым келип атат. Көл азайып баратат. Эгер көл азайып кетсе, биздин калгылат айткан балыксыз калар көлүңөр, батасыз калар элиңер деп. Азыр аксакалдардын көпчүлүгү бата беришти эле билбейт. Короче, ден соолук болсун деген аксакалдар дагы эле бар экен. Но самый главный аман болгула. Бай бололу. Ойноп күлүп жүрө бергиле. Ушул эле ойноп күлүп жүрө бергиле дегенге ойлойм. Бул каргышпы же батабы? Сен ойноп эле күлүп эле жүрө берсең, жашооң өтүп кетсе бир күнү баягы ийнелик, иш кылдан ийменеп дегенден айырмас эмнеде? Эгер ойноп күлүп жүргөндө капыргай болбойт болчу. Кадыр кошалип болбойт болчу. Ойноп күлүп эле жүрө бергенде жолуксак кандай жакшы дегендер жазылбайт эле, муну иш чара болбойт эле. Ошон үчүн адам бир иште кыйналып калса делечи, ушундай бир бар го, көкүрөккө сыймык толуп караймын, көп кыйналып жакшы бир үй кургандай деген барбы? Кыйналып курдуң, акыбетинде сүйүнөсүң. Капырагайга азыр аны айтат, муну айтат, өткөндө дагы бирөө сындап жазыптыр, көңүл бөлбөйлө коймуш жагай. Мен го өзүмө жазса кыжылат болбойм, сизге жазса кыжылат болуп кетип атам. Ага жүрөгүн ачар элем, эмне болот экен деп. Ошолорго чоң рахмат, күнөөлөрүңүздү алып атат, жеңилдетип атат. Кез сизге да асылчу болду. Сизге эмне асылат? Мен го саясатта жүрөм, мага асыла берсин. Имам Шафинин апасы айтчу, жамандасаң башка бирөөнү жамандаба балам, мени жаманда. Эмнеге десе, соогуңду мага берчи, башка бирөөгө берип эмне кыласың деп. Ошон үчүн мага мени жамандагандарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Анан агай дагы бир сыпатыбыз бар экен. Кече Союзбек жакшы айтып берди. Өтө шашма экенбиз да. Шашма эле экенбиз. Биринчи кылып коюп ойлонот экенбиз. Кээ бирлер ойлонуунан кылат. Немистер бар го, пландайт, япондор узун пландайт, бирок ишти бат кылат, сапаттуу кылат. Биз биринчи бат кылып коюп анан узан ойлонот экенбиз да, ой, күчтүү койдук. Өткөндө дейт, кече Союзбек айтып берди. Индустарды ушундай кубаладык, бирибизди көрүп, бирибиз чыгып кошо кубаладык, эмне кылып атканын өзү да билбейбиз. Аэропортко чейин бардык, автовокзалга чейин барып узатып коюп, анан кери атып туруп, кайраттык ана жайладык, Анан бирөө айтып туруп, десе, эмне бизден кетип калыптыр, бизге тура болбой калыптыр. Кандай болуп калыптыр деп анан тактагандан кайра жүр анда бир чай пай алып барып, көңүлдөрүн алып коелу деп кечирим сурап турбуз. Абайлайлычы, кыргыздын колуна таш тийбесин, көзүнө жаш тийбесин дейт. Таш тийгенде башкалардын танкандырууну качат экен, бизге танкандырып көрөт экен да, мындайчы. Ушундай бир Кудай берген эл биз. Кудай берген жаратылышыбыз бар. Биздин жаратылышыбыз да сонун. Жандыктарыбызды карагыла, илбирис. Жырткыч болсо деле кооз, ат, туурабы, бүркүт, шумкар. Кээ бир өлкөлөрчү, кайсы жаныбар менен мактанасың десе, бегемот дейт да. Маймыл дейт. Бизде бир да маймыл жок, Кудайга шүгүр. Элибизде ошого жараша экен мындай. Сулуу элбиз. Чын. Сулуу элбиз, бирок кичине шашма жагыбыз бар экен. Ошон үчүн мен кече Союзбектин сөздөрүн угуп отуруп, кыргыздын деле кудулдары бар экен го.
баягы жоолук салына койбогон этек кийбей эле күлдүргөндөр бар экен го. Казактын Кабатовун билебиз. Өзбектерде бир Акун деген чыгыптыр. Бизде деле бар экен. Өзбектерге кол чаап койбойлубу? Макаренко, bizde Макаренкадан жакшы педагогтор чыкты да. Макаренканы не кылсаң деле көнгөн ашказан биздики башка беш бармак жейбиз. Макаренканы кал борш ал өтпөйт бизге. Беш бармакты ким жасап берип атат? Ушу Гапырага жасап берип атат. Ошон үчүн Гапырага окшогон мугалимдер жасап берип атат. Азыр Казыбек деген агай чыгыптыр. Жибек деген эже өттү. Бектур Исаков деген агай бар. Өзүбүздүн баатырларды биле жүрөлүчү. Бирдеке десе азыр кимдин ырын жакшы көрөсүң жаш балдар ойлонбой туруп эле Бланк Пинкте деген. Бланк эмне экенин да билбейт, Пинк эмне экенин да билбейт алар. БТС деп, БТС деп. Дагы эмне дейт? Бир Драгон деген бирдемеси бар экен го. Мага бекер коюп берсеңер да укпайм. Азыр залга барам, эртең менен барам. Эмнеге? Намаздан кийин тынч десең дагы бирөө келет дагы музыканы коет, айланайын, Кудай, аны өзү деле түшүнбөйт. Баягы бирөө айткандай, ушундай ырдап аткандай чачтары мындай болгон дешилат да, пим пам дегендерчи. Анан бир аксакал кирип келет дагы. Аксакалды эч ким уруша албайт да, өзүнүн каалаганы кылат. Келип туруп анан кийин аябай жакшылайт техниканы, мынтип туруп анан кийин басып кетет бир малдан кийин. Театр ачып жатканда мыйнарында жазган саламат деген ыр чыккандан өзүмө келем да, Кудайга шүгүр. Ушундай кишилер дагы бар экен деп. Бирдеке кызыктырыш керек ага. Бизде болсо окуу, мойнуң жылып коем, окуу. Сени да душман көрүп калат, окууну да душман көрүп калат, китепти да душман көрүп калат. Окубаса мойнуң жылына турган жакшылык беле ушул. Неге бизде билимден коркот десе, өлтүрүп коем, окуу. Эки алып келсең өлтүрөм. Уктаңбы? Анан да мен деле мындай неме, ошо жүрөгү кармап калбаганга рахмат биздин балдардычы. Чын, кичинекейинен баштап стресс. Башкалар жөн эркен эметсе, биз бешиге ушундай таң коебуз го ошо ойдон. Анда үстүн жаап коебуз. Ошон үчүн мындай окууга кызыктырыш керек экен. Кече кол чаптырган айтты, кол чаап бергиле, ким кол чапса көп акчасын алып калсын, ошо колдор менен ким чаппаса, ошо чапкандардын акчасын санашып калсын деп атат. Бирдеге кызыктырганды үйрөтүш керек экен. Бул мага кол чапкыла деген сөз эмес, негизи кызыктырганга үйрөтүш керек экен. Кол чапкыла деген караганда бул жакшыраак. Анан Кудайга шүгүр, канча мына Египетте канча болот? Сиз баргансыз. Сиздин мен программаңызды көргөнмүн КТРКдан. Анда азыр элдин баары барып атат, анда силер барып келгенсиз. Контрасттардын өлкөсү деген туурабы? Ошол жакта жылдап жамгыр жаабайт экен. А биз жамгыр болсо эле качкан бойдон киреткенбиз да, карап отурат экенбиз. Арабтар чыгып алып жүрөт. Машалла. Ушундай бир Кудай берген элибиз бар, жерибиз бар. Анан бул жака талим тарбия болуп калыптыр, ошон үчүн анча мынча талим тарбия жөнүндө айтып берейин, эгер каршы болсоңуздар. Убакыт барбы жокпу? Ошону мен жазып алдым эле. Анча мынча бир ошолордон гана айтып кетейин, ошону менен бүтүрөйүн. Анткени көпчүлүгү болочоктогу немелер келиптир, болочоктогу жайлар, азыркы жайлар. Сүйүп, күйүп жүрүп жеткен күйөөңөр жөнөкөй адам экенин билдиңерби? Ушуга тийсем жакшы болот эле деп түндөз туруп алып, ыйлап, дуба кылып, тахажд окудуң. Тийсең баягынын таягы. Макулукка жетип бактылуу болот, ишенип койгула. Бүт эле ошондой. Телефон алсаң бактылуу болот дегендер толтура телефон аласың, бир жумадан кийин кызыгы кетет. Бала оюнчук алып бер дейт, карасаң бир сааттан кийин ыргытып коюп башка бирөөнүн эски оюнчугун талашып жүргөн болот. Адам деле ошондой. Өзүнүн коросунда кой турса дейт, кече Союз айтат. Бирөөнүн коросунда койлор санайт да айтат дейт, чөтө көйүп калыптыр го өзүнүкү, же бирөөнүкүн алып келип коюп койгон. Бүт бирөөнүн чөнтөгү менен, бирөөнүн өмүрү менен жашап атабыз да. Өзүңүн өмүрүң ошол. Тамак жасайбыз дейт. Анан бирөө жарым кирип келип калса, жеп атсак дейт. Кечирип койгула, өзүбүзгө эле жасаган тамак эле. Өзүңдүн жашооңду өзүң уялып жашап атасың дейт. Бир өзүң үчүн жашабайсың деп атпайбы? Ошон үчүн мен анча бирче талим тарбия маселелерин айтып берейин. Ата үчүн бала жооп бербейт. Бирок бала үчүн ата жооп берет. Аял үчүн дагы ата жооп берет. Бүт баарына ата жооп берет. Анткени сенин мойнуңда ага талим бериш, туура багыт бериш, жаманын жашырыш, жакшынын асырыш, тапташ сенин мойнуңда. Күлүштү, машинаны, телефонду жөн эле берип койсоң болот. Бирок талим тарбияны жөн бере албайсың, билимди жөн бере албайсың. Ага эмне үчүн дәрт ичип калган? Ошон үчүн. Канча менет керек? Ошон үчүн ушуну биле жүрөлү. Макулукка жетип бактылуу болбойт деген ойду айтып коеюнчу аягында чейин. Чын, телефонго жетип бактылуу болдуңбу? Айткылачы араңарда. Машина минсең бактылуу болот элем, бактылуу болдуңарбы? Убагында мен ойлойт элем, депутат болсом бактылуу болот элем, менен сурагыла. Чын. Өтө бактылуу болот экенсиң, депутат болсоңчу. Азыр мындай бир сүйлөп видеону чыгарып койсоң эле сөккөндөр пайда болду го.
Жок, мактагандар эми мактаганга алатылгана татыптуу. Мейли сындагандар бар мындай жакшы ой менен. Кээ бирлер өңүн көрсө эле сөгө баштайт. Же болбосо жазгандары туура эмес. Обаны ова дегендер да. Ава дегендер. Продается яйсо дегендер. Өткөндө мен айтсам, мен бирөөнү ушинтип жазып койсом мындай. Өзүмдүн Facebook'тагыларымды сындап жаза баштаптыр мына. Бу жерде ката кетирип, бу жакта ката кетирип, мен Айшата деген атайын бирге жазам. Ата мекен дегенде бирге жазам. Отчизна, отчество деген. Ушуну бир талашып көрүш керек экен да, баарын эле бөлө бергенде болбойт. Өзүм ошондой жазам. Биздин менин бир Сейтек деген досум бар, Ени деп жазат. Азамат, өзүнүн ою бар, позициясы бар. Ошон үчүн ошолордун бери бирок ошого чоң рахмат, канча катларымды оңдоп алдым. Баарына чоң рахмат. Анан тарбия качан башталат, билесиңерби? Бала төрөлгөндөнбү? Жок. Аялды тандагандан, күйөөнү тандагандан. Сен прическасына караба, кашына, чачына караба. Мурда билет элең аркасынан кетип атканда, бул орус, бул кыргыз деп, азыр андай заман эмес. Биздин байбичелер, кемпирлер караганда чача карат эле, азыр саргайып карайт. Кыркып анан кийин сап-сары кылып боеп алышат. Пионер, пенсионер экөө бирди, аркасынан алдынан караса. Ар бир курактын өзүнө жараша сулуулугу бар, ошону көрө билели. Кемпир болгондо кыз болом десең, бул деле зулумдук. Бул пайпакты башка кийгендей нерсе да. Ар нерсе өзүнүн орду менен болгон жакшы. Мен эң чоң тилегим ушул, Кудай узун ömүр бер, жакшы аксакал болоюнчу. Аксакал деген аксакал бапайган эле киши эмес, жүрүм турум, адеп акылак, дүйнө тааным, көз караш, ой, илим, билим, салт, нар, ошол аксакал. Мага да дуа кылып койгулачы, жакшы аксакал болот, өтө жакшы аксакал болот. Аялды тандагандан, чын, аялды тандагандан теген кара, баскан турганын кара, жегенин кара, ичкенин кара. Кийинкиси, мен толук айтпайм, бул жакта көп пункттар бар, анча-мынча гана нерселер бар. Карагыла, бирөө айтыптыр, агай, келсеңиз балалуу болдум эле, кулагына азан айтып коюңузчу. Азан айтып коюңузчу, атын коюп бериңизчи. Мен айттым, Нуржигиттин барышын күтүп отурба. Бу дүйнөгө келгендеги биринчи уккан сөз азан болсо жакшы болот. Төрөлөрү менен акушерка көтөртү, өзүң айтып кой. Анан барып аты менен коюп берейин, макул деп. Дагы бир жолу азан айтып берем, проблема жок. Азан айтылат экен, комат айтылат экен, намаз окулбайт экен. Неге билесиңерби? Анткени намазы жаназаңда окулат экен. Ошон үчүн айтылат экен, жашоо азан менен намаздын ортосу деп. Карагыла, жаназанын азаны коматы жок, а төрөлгөн балага азан айтканда намазы жок. Ушул экөөнүн ортосу бул өмүр деп аталат. Ошону кандай жашап өттүң, кептин бардыгы ошондо. Бир жака барса дейт, бир атактуу падыша бир 90 жыл жашаптыр, бирок 3 эле жашка чыгып өлүп калган деп жаздырып коюптур. Неге десе, бизде ушундай өмүрүндө мындай эң жыргап жашаган, эң бир пайдалуу иштер кылган жылдарын гана атап коет. 3кө чыгып жашаган деген ошол десе, анда мен өлгөндө деп туруп аялына айтыптыр. Мени көмгөндө мүрзөмө тула элек жатып өлүп калган деп жазып койгулачы деген экен. Анан бала мененчи мындай бир каталык бар да, азыр балага көкүрөктү салып коюп, мына эмизген апалар бар да, турабы? Барың эле эмизип жүрөсүңөр, Кудай калса дагы эмизесиңер, Кудай ошону насип кылсын. Эмизип атканча сотка чукуламай, ушакташмай, сериал көрмөй. Кандай пикир менен эмизсең, ошол сыпат сүт аркылуу өтөт экен. Мурдагылар тилек кылып эмизишкен, ушу балам баатыр чыкса экен, алым чыкса экен, ыймандуу болсо экен, зикир менен Алла Тааланы эстеп. Азыр болсо оюң башкада, бала эмип атат. Бу деген тамакты бышырып туруп алдыңа итке таштагандай таштап койсо, сага деле неприятный. Ошого бир пикир, зикир, даарат менен эмизип үйрөнгүлөчү. Тарбия ошондон башталат экен. Ушундан башталат экен тарбия. Анан экинчи, баласы менен көп сүйлөшкөн араңарда ким бар? Билем. Бала менен көп сүйлөшкөндөр мына аз эле, калганыңар башыңды урутпачы, сага эмне жок эми, сен эле калдың эле. Анан сүйлөшкөндө да ушундай. Эмне муйдуң коюп калдыбы? Муйдуң коюп калды эмне? Ошон үчүн чоңойго чап. Биздин балдарды карагыла, түрктөрдүн балдарынын, кичинекей балдарына интервью алып көргүлөчү. Аябай чечен болот. Орустардын кичинекей эле балдарына микрофон сунгун, с точки зрения банальной эрудиции я бы не отрицал эмоций парадоксальных тенденций деп сону сүйлөшөт. Өзбектин жаш балдары, юдаям зор болупту маягы деп чындай. Кыргыздын баласына микрофон сунсаң, неме барбы, неме? Микрофонду карап элечи. Неге анткени көп сүйлөшпөйсүң? Сүйлөшсөң дагы мойнуңду жулуп коем, не уруп атасың, оозуңду жап өлтүрүп коем, сага эмне жок? Көп эле акылдуу болбочу, мойнуңду жулуп коем. Ошон үчүн азыр урушканда ушурушат, мойнуңду жулуп коем дегендер. Бул калпычылыкка үйрөтөт. Кантип эле өзүң балаң өзү мойнун жуласың, мына урап коем депчи. Ошон үчүн болор нерселерди айтып, балдар менен көбүрөөк сүйлөшүш керек экен. Бала канчалык көп сөз укса, биздикиндей сөздөр эмес, өткөндө мындай бир
Апам жашаган бөлмөгө кирсем ошто, биринчи кабатта үн чыгып атат. Аспандан чыгып атат деп коем же телевизор деле жок. Карасам айнек ачык экен, айнектин ар жагында эки бала урушуп атыптыр, кичинекей балдар. Анан мынтип айнек баранды карасам, апасы сутка чукулап атыптыр. Анан бирөө ыйлап калса, эмне эле өлүп жаныңар чыгып атат, өл. Айланайм, Кудай, ушул сөздү уккан баладан кантип Айтматов чыгат? Ушул сөздү уккан бала аман жүргөндө Кудайга шүгүр. Эсен аман чоңойсун Кудай, береке берсин калгандачы. Анан дагы бирдекени айтайын, эркек баланы сүйгүлөчү. Кызды эмес, эркек баланы сүйгүлө. Неге билесиңерби? Анткени кыз ансыз деле сүйдүрүп алат. Мен кызымы жакшы урушканы келем. Дегенде ата туша деп ушундай сөз бар. Ата туша деп туруп, бетиңен бир өп туруп, эметкенде балам кызым эмне алып берейин деп мындай акчаңды издеп магазинге өзүң алдына чыгып жөнөп каласың. Эркек бала антпайт экен да, эркек бала урсаң тоң десең боңк этип атып, токмогуңду жей берип, сөзүңдү кое берип, ошон үчүн мындай план коюп эле эркек балдар анча эркелетип болочу, башынан сылап, мындай беттери мындай анча-мынча мурундун баягындай болсо деле арасынан таза жерин та өп коюп. Балдар сүйгүлөчү. Мен мына карындашым кандай сүйлөйт Нургуз, мага караганда 10 эсе жакшы сүйлөйт. Эмнеге билесиңерби? Экөөбүз айтыша баштаганда эле мен оозум тийип калып, сен жанап атыр, чоңсуң го. Баштаган Нургуз болот эле, токмокту жеген мен болот элем да. Шундай уялбай туруп айтат эле, мен жөн эле отурсам келип алып туруп, анти. Ыйлаганда дагы атам коронун ар жагында болсо ушул уксуна ыйлайт эле. Келип алып туруп, менин аргументимди укпайт болчу да, дегенде эле сен келгенде эле башталат. Ошондон баштап мен токтоп калганмын. Анан ал ыйлаганда жөн ыйлабайт эле да, атамын алдында отуруп алып, мени карап ыйлайт эле да. Айтам, сен неге чечен болгонсуң? Мен айтып жүрүп чечен болгонсуң. Мен оозумду тилимди байлап берген, анан сен калагыңды айтып алат элең, ошо мен чечен болгонсуң деп. Азыркыга чейин кек бар, өч бар. Ошон үчүн 12 жашар кичи карындашым төрөлгөндө, Нургуз 12ге чыкканда төрөлгөндө, эркелиги чексиз болчу. Кичине атам анча-мынча ошо кызыбызга айганышка болушуп, Нургузду уруша баштаганда мен дагы Нургузду карап алышткан го. Ушундай болот. Кайтар дүйнө деген болот. Өзүңдөн көр. 12 жыл бийликте болдуң. Азыркыга чейин айганышты аябай жакшы көрөм. Ал негизи Нургуз мага көбүрөөк күйүмдү, бирок мен айганыш жакшы көрөм. Анткени ал Нургузду ордуна коюп берген, Кудайга шүгүр. Эми мындай кыла алайм, рахмат дегенде эле оозуң сөзүң бүтүр деген эле сөз чын айткандачы. Эми жок дегенде чынысын өзү жусун балдарыңар, иштетип үйрөткүлө. Өткөндө бир законопроектте биздин Мирлан Сами кожо деген депутат элибиздин менталитети, маданияты бар десе, туура сүйлөгөндө аз тепкиге калат экен. Мына балдардын укугун, үй бүлөнүн укугун коргогон мыйзамга келгенде бул каршы болду. Кызды турмушка чыкканда көрөм деди. Болгону ошол жерде мындай бир мыйзамда долбоор бар эле да, ушундай долбоор бар эле. Балаңды иште деп айтканга акың жок деген. Аны түшүнбөй эле Мирланды тебелеп тепсеп таштадыңар. Түшүнүп туруп иш кылалычы. Кээде мен да бир туура сүйлөгөндөн корком. Эсиңерде бар, жаңыдан депутат болгону Банецкийде аябай баалар кымбат. Частный лабораторияларда. Ошону арзандаткыла деп айтып атып эле, арасында оорукананы шифакана деп коелучу десем, мени мистер Шифу деп алгансыңарбы? Шифакана, Шифу. Анда бүт которулду деп бирөө жазып коюптур. Скорый деп шашкаламыкта дейли, шашкалакта. Анан дагы бир врач бар, аны шыкалама дейли. Чыгылып. Ошон үчүн балдар өздөрүнүн иштерин өздөрү кылсын. Анча-мынча кыргыз эмгек менен эле тарбиялаган. Тайында талкала деген сөз бекер эмес. 7ге чейин мейли анча-мынча эркелеткиле, 7ден баштап иштеткиле, кылсын, билсин. Ушу менен бүтүрөйүн. Мына сөз берем, улатпайм. Бир бала атасы балам үйрөнүп ал десе, жанына келет экен, жардам берет экен. Бирде мен жегенче отуруп кетип калат экен, бир күн айтам, ада мен үйрөнүп алдым депмиш. Эмнени десе, сиз кылган нерсени кантип десе, эртеден кечке карап турдум дептир. Десе, макул балам дептир, курсак ач экен, отур балам дептир, алдына даамдуу тамак коюптур, бал коюптур, тамактан баласын ал дептир. Өзү жептир, даамдан жептир, балдан да жегенден кийин сураган экен, балам, тамак кандай болуптур деп. Анан десе, неме мен билбейм дамы дептир. Неге билбейсиң десе, мен жеген жокмун, өзүңүз жеп алдыңыз го десе, сен карап турдуң го деген экен. Сен карап эле үйрөнүп аласың го депчи. Бала кылып үйрөнсүн, көңүлдү буруп үйрөнсүн. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Мен ушунчалык шүгүр айтам. Ушундай аялдар бар, келечегибиз жакшы. Бул сөздөр текке кетпейт. Сиздерге чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге, убакыттарды бергениңиздерге, уюштургандарга чоң рахмат. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун, жаратканым жар болсун, көкүрөктө намыс менен ар болсун, дүйнө бар болсун арасында кыргызым, кылкылдап, ынтымакта бар болсун. Чоң рахмат сиздерге.
спикерлерге суроо болуп аткан, ошого бир 3 суроо болсун эгер тазабы? арасынан. Таза. Кыргызда салам давай сөз баштайт. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Саламатсызбы, Нуржит Кадырбекович. Мен көптөн бери мындайча айтканда, мен кичинемден бери сиздин сабактарыңызды көрүп келем десем жаңылышпайм. Себеби мен эң биринчи, эң алгачкы көргөнүм бул сиздин Америкага болгон сабакка, Олимпиадага жарышка катышканыңызды айткан кез текстти жазып алып, ошол сөздү кайра кечке айта бердим дегениңизди көргөндө, ошол сыяктуу ар бир нерсеге түрткү болгон, ар бир жанга себепкер болгон Кудай ар бир пендени жолуктурат экен да ошол адамгачы. Мага жолуктурган бул Аллахты ата-энем сизге мени жиберди десем болот да, ошол жакачы жолуктурган сизге. Анан менин суроом сизге мындайча. Сиздин журналистикага келишиңизге ким себепчи болду? Жооп кеңешке барышыңызга дагы ким себепчи болду? Жакшы суроо болду. Ошол жерде дагы бирдеке нерсе деп коеюнчу. Негизи мен юридика факультетин тапшырганмын. Өзүм студенттик сенатта иштеп элем, активист болчумун, мектеп.комдун президенти болгонмун. Бирок журналистикага качан келгенмин? 1995 жылы мен 1-чи курста окуп аткандабы, 2-де окуп аткандабы Ош мамлекеттик университетинин телеканалы ачылды, студент деген. Азыр Үмүт деп аталат. Мурда студент болчу. Ошондо ведущий керек болуп калып, ага чейин мен КВН алып барчу элем, анча-мынча иш-чараларды алып барчу элем. Ошондон байкап калган экен. Каныбек Исаков деген ректорду билесиңерби? Кийин министр болду. Ошол киши ал жерде тарбиячы бир өзүнчө активист мугалим эле. Ошол чакырып калды, алып барып бербейсиңби деп. Ошентип анан алып бара баштадым. Нур деген гезит бар болчу. Ошого биринчи жолу ырым чыкканда азыркыга чейин эсимде, кайсыр чыгарганым. Эми сүйжөндөр болчу, аны окубай эле коеюн. Анан ошону күтүп алып, анан кийин макалам чыкса ошону окуп алып, кайра окуп, өзүң макалаңды өзүң окуган жаман сонунда. Өзүң сөздөрүңдү өзүң уккан. Видеону көрүп алып көрөт элек, азыркыдан телефон жок да. Атайын чоң кассета болот эле. Ошентип анан кызыгып калдым. Мен Америкага тапшырган мезгилде юридика факультетин окудум, мен дагы бир билимиме кеңейтип келейин, жан кесипке болоюн деп анан журналистиканы тандагамын. Масс коммуникация журналистикага барып, ошол жактан англис тилинде Канзас университетинин Канзан деген журнал бар болчу, гезити. Ошол гезитке мен колумнист деп коет, кадимгидей макала жазып иштегенмин. Ошондон анан журналист келип калдым го дейм. Бирок мен өзүм журналист деп эсептебейм, бирок кичине кызыккан кишинен. Чоң рахмат. Араңарда депутат болгум келеби десе болгум келбейт деген кимдер бар? Болгусу келбегендер деле Кудайга шүкүр бар экен, ушундайлар көп болсун негизичи. Бирок мен болгум келчү эле. Кичинекейимден эле болгум келчү эле. Не себептен дегенде ата менен апанын мааниси чоң. Мен жол мектепке өткөндүм. Мен партия мектепте окуп элем, 3-чү класста Токтогул мектебинен өткөмүн. Өткөндө классташтарым эстеп атпайбы? Келгенде де сен Горбачевду айтып бергенсиң, Брежневди айтып бергенсиң, Жаманкуловду айтып бергенсиң, Масалиевди айтып бергенсиң. Көрсө ата менен апам экөөдөн кызматта болчу. Ошо кызматта сүйлөшчү болчу, саясатты, түкүнчө сөгүш алды, бүгүн пленум болду, компартиянын мынча съезд болду. Ата менен апанын айткан сөзү балага аябай чоң тарбия болот. Неге азыр бизде мигранттар чыгып атат? Анткени отурган эле түкүнчөнүн баласы Москвага барып, келип, үй алып, атасын жергатып койду дейсиңер. Ошон үчүн балдар мектепке эмес, мигрант болгон кызыгып атат. Паспортун алган күндө Россияга кеткенге даяр. Ал жакта доллар жаап атасың. Ошон үчүн саясатка кызыкканым, атам да мамлекеттик кызматкер болгон, апам да мамлекеттик кызматкер болгон. Атам да министр чыкпак, эгерде Бишкекке баса бергенде. Карыган атасын, апасын багам деп айылда калган. Ошон үчүн айлык деңгээлдери болду, бирок мен ошол тагдырга өтө ыраазымын. Чоң рахмат. Нуржигит агай, саламатсызбы? Ушул бүгүнкү келген коноктордун баары дебейм, 85% уже сизди таанып келет да. Сизди таанып, сиздин акыл сөздөрүңүздү угуп, ошолор аркылуу келген адамдар деп эстейм. Мына азыркы келген жаштардын көбү келечекке Кыргызстанга пайда тийгизейин деген жаштар да. Ошол жаштарга сизге жакшы натыйжа алып келген эң жакшы кеңештериңизди айта кетсеңиз. Келечек деген сөздөн өзүңөрдү алдабагыла. Келечек эч качан келбейт. Эртең келсең бүрсүңгүнө келечек, бүрсүңбөсөң арткы келечек. Ошон үчүн азыр башка. Эртең кийин болбой Алла таала билет. Эртең билбей калышың мүмкүн, эртеңге сен жетпей калышың мүмкүн. Өткөн кеткен кетти, азыр башта чыгып барат эле, жолдо бир кагаз болсо ала кел, ошол сенин азыркы жакшы ишиңдин башталышы. Чыгып барат эле бирөөнү капа кылсаң, кечирип сурап кой телефондон, ошондо башталат. Эми азыр телефон чалып айтса болду калат, мен зал отурсам.
атам апамдан кабар албай жүрсөм, мен жакында билдим, ата ападан кесиле турган эле атамдын бир тууган карындашы экен, эжеси экен, агайын ишмес. Алардан кабар алган жоксуң. Иши кыл азыр баштады, азыр башта. Анан билгениңди амал, билген башка, билгенди кылган башка. Анан план түзгүлөчү мындай. Ушул айда мен мынча китеп окуйм деп. Бирок 10 китеп жазып болбогула дароо эле. Анткени планды түзүп аткара албай калсаң стресс болот, билесиң. Колуна келгенден башта, аздан башта, бирок бара-бара көбөйтүп отур. Жаратканга жаккан иш аз болсо да уланып турган иш. Эң башкысы эмиден дуа тилек кылгыла жаштар. Жаштын тилегин Кудай берет. Мен ушу Америкага барганда айтып бергенди атпайм. Барып окуп келейин деп Алла Таалага дуа кыла берип, мен окуткан эжеге өтпөй калган, Америкага барып келгендер өтпөй калган, англис тилин билбеген мен өтүп кеткен. Элестетип көргүлө. Анан билбей туруп барып кыйналган жок деп дайыма сурайт Америкага. Мен айтам, мен эмнеге кыйналам? Мен кыйналган жокмун, бирок мен менен сүйлөшкөн америкалыктар кыйналган. Кечиресиз, азыр суроо берем дегендер көп болот. Капа болуңдар. Алпамчуна жаман көрбөгүлө. Азыр 20 мүнөттүн ичинде биз бошотуп беришибиз керек экен. Ага чейин азыр агай жыйынтыкташ керек, китеп алгандар Гапыр агайга, Нуржигит агайга, агайларга кол койдурчу керек. 3 эле суроо деген. 3 суроо менен бүтөлү. Анан мындай, бүткөндөн кийин Нуржигит агайды мына залга чыкканда кол коюп берип бүткөндөн залдан саат 9:30 чейин кетирип беришет суроо бере бересиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу катышуучулар, Нуржигит агай, Гапыр агай, жана мен Гапыр агай сүйлөгөндө айтайын дегем. Мендей жөнөкөй апа сиздерди үйүнө балдар үчүн конокко чакырса барат билеңиздер. Сиздер убактыңыздар аз адамсыздар, ошон үчүн сиздерден ыстайм дегем ушул. Агай барып келели. Негизи бир деген сөз бар. Карапайым адамдар деген тамакта береке болот. Мындай чын жүрөгү менен берет да. Шабдандар эмне шабдандар болгон? Баягы Быты деген кемпирдин аталасын жарбас ишкенин окуясы бар го. Чакырса келген экен. Анан баягы байгиче экен, баягы бармагым алып өлөргөн экен да. Анан ошону жутуп алган дейт да, ошондой ишпей болгон дейт. Бирок карапайым адамдардын чидирген тамагы өтө чоң береке бар. Мен барып эле жүрөм, ичип эле жүрөм, сүйүнүп барып келем. Чоң рахмат. Капа болуңдар, мен урушпагыла, бирок уюштургандар да убакытты айтып атат. Капа болуңдар. Ыраазычылыкты берип коет экенбиз. Чоң рахмат. Нуржигит. Бактылуу болгула. Мен өзүм уюштурган жокмун. Карындашым бул жак чечет. Азыр жана белекти берем, чыкпай туруңуздар. Андан кийин агай бул жерде Гапыр агай, Нуржигит агайлар кетпей турат, кол койдуруп аласыздар. Агай сизге ыраазычылыкты айтып Мен атат. азыр китептеримди сурап атат. Менимче бир гана сенсиң. Кечиресиңер, мен атамды таптым деген гана китебин таап алып келиптир, башкалар жок үчүн. Болсо да карап көрөсүздөр деп мен аны билбейм. Чоң рахмат. Ыраазычылык баракчасы урматтуу Нуржигит Кадырбеков агай, Окур окуу борбору уюштурган IT билим жана тарбия форумуна кошкон зор салымыңызды жогору баалайбыз. Сизге бекем ден соолук, бакты таалай жана бийик ийгиликтерди каалайбыз. Ысык көлгө барып, кайрадан жакшы эс алып келиңиз, Кудай буйрса. Кана келиңиз сизге. Жакшы болду. Кана чепке качалы. Чепкенде. Керемет этно дүкөнүнөн кыргыздын мыкты чепкени кие жүрүңүз. Кудай буйрса, ар бириңер бактык келе көлдү булгабайды, көлгө барыңыздар, балдарды тарбиялайды, балдарды ушпайлы. Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин катарында эмес, ана башында турат Кудай буйрса.